Өлкө боюнча азык-түлүк жарманкеси өткөрүлүүдө. Анда жергиликтүү өндүрүүчүлөр айыл чарба продукцияларынын түрүн элдин капчыгына күч келбегендей баада сатыкка коюшкан. Маанилүү маектин алкагында биз бүгүн дал ушул багытта маектешебиз. Бүгүн менин студияда орун алган сыйлуу коногум бар. Жалпыңыздарга тааныштырып өтөйүн. Жоробаев Учкунбек Эмамалиевич, Баткен районунун акими бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Өзүңүз байкагандай эле ушул биздин тема дал ушул азык-түлүк баасында болгон. Негизи эле жарманке боюнча кеп кылабыз, себеп дегенде ушул жогоруда айткандай эле бизде өлкө боюнча ушул азык-түлүк жарманкеси жүрүүдө. Алгачкы эле суроо мындай болсун, ушул негизи эле жарманкенин негизги максаты эмнеде да? Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Уруксат этсеңиз, ушундай бизге жергиликтүү бийликке жакшы аянтча түзүп бергениңиздер үчүн ушундай бүгүнкү күндөгү болуп аткан жетишкендиктер көйгөйлүү, ошол эле мезгилде эң орчундуу бүгүнкү күндө орчундуу болуп аткан азык-түлүк коопсуздугу боюнча элдин калың катмарына ушу маалыматты түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнгө жардам бергениңиздер үчүн биздин Баткен УТРК жетекчилигине, Сабыр Абдумомуновго жана ошо эмгек жамаатына терең ыраазычылык билдиребиз. Себеби бүгүнкү күндө мына баардыгыбызга маалым, республика боюнча ошо азык-түлүк коопсуздугу орчундуу болуп атат. Ошонун негизинде президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич тарабынан атайын тапшырмалар коюлуп, анын алкагында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Эргешевич бизге жеринди аткарууга протоколдук тапшырмалар берген. Тагыраагы ошол элди сапаттуу жана арзан азык-түлүк менен камсыз кылуу максатында жерлерде ушул азык-түлүк жарманкелерин уюштуруу. Биз бул боюнча атайын иш мерчем кабыл алып, азыркы учурда районубуздун ар бир айыл өкмөтүндө өткөрүп атабыз. Системалык түрдө биз буга чейин дагы өзүңүздөргө дагы маалым, областтын калың калкына дагы маалым, биз өткөнкү жылы дагы ушул программанын алкагында эл аралык деңгээлдеги жарманкени өткөргөнбүз. Бул Кыргыз-Өзбек алтын күз деген жарманкени өткөргөнбүз. Азыркы учурда атайын иш-чараны кабыл алганбыз. Айыл өкмөттөр менен биргеликте жергиликтүү дыйкандарыбыз, фермерлерибиз, ишкерлерибиздин катышуусунда жана дагы эле биз ошол кошуналаш болгон Өзбек Республикасынын Сох, Рыштан, Өзбекстан райондорунун дыйкан, фермер, ишкерлери менен биргеликте элди сапаттуу, арзан, мөмө жемиш, азык-түлүк менен камсыз кылуу максатында дагы орчундуу болгон бул достук мамилени чыңдоо максатында ушундай иш-чараларды өткөрүп атабыз. Ушул жарманкеден негизинен дыйкандарга кандай пайда да? Дыйкандарыбызга өздөрүнүн өндүргөн продукцияларын ортомчусуз түз сатканга шарт түзүлөт. Жана биз кошуна өлкө менен биргеликтеги өткөргөндүгүбүз себеби дагы кошуна өлкөнүн дыйкандары менен, ишкерлери менен, фермерлери менен тажрыйба алмашуу максатында дагы болуп атат. Биз буга чейин ушундай тажрыйба алмашуу, жарманке, ошогон иш-чараларды Өзбек Республикасынын кошуна райондору менен тажрыйба алмашуу максатында алар бизге келип, биз аларга барып окутууларды жана бактарак багбанчылык кластери боюнча ушундай тажрыйба алмашууларды өткөрүп келгенбиз. Ошонун алкагында бүгүнкү күндө биздин районубуздун аймагында бир топ багбан ишкерлерибиз өзбек ишкерлери менен, багбандар менен биргеликте ушундай багбанчылык кластерин дагы жакшы жолго коюп, бүгүнкүдөй жакшы иштер жүргүзүп атат. Бунун максаты тажрыйба алмашуу, дыйкандарыбыздын дагы ушул дыйканчылык, багбанчылык багыты боюнча өздөрүнүн көнүмдөрүн арттыруу. Ошол айыл чарба азыктары арзан баада сатылууда ушул жарманкеде деп айтып атабыз да. Ошол жерде болгон инсан катары, көргөн инсан катары айтсаңыз канчалык деңгээлде баалардан айырмачылыктар бар да базар баасынан? Азыркы учурда эң эле орчундуу мындай баасы көтөрүлүп кетти деген азыктар бул эт азыктары менен картошка азыктары
болду. Биз атайын ушул азыктарга басым жасап, биз ушул касаптарга, жергиликтүү касаптарыбызга, жергиликтүү дыйкандарыбызга ушул эт азыктарын арзан сатууну уюштурдук. Азыр бодомал эти 580 сомдон сатылып атат, кой эти 600 сомдон сатылып атат азыркы учурда жарманкебизде. Чыныгы баасы базарларда бул 650 сомдун тегерегинде, даже 700 сомго чейинки аралыкта ушундай болуп кетип атат. Картошкаларыбыз болсо 60 сомдон 70 сомго чейинки бааларда сатылып атат. Биздин уюштурган жарманкелерде 50-55 сомдон сатылып атат. Башка азыктарыбыз дагы биздин өзүбүздүн ушул ишкерлерибиз мына тоок тармагы боюнча, тукум өндүрүү боюнча иштеген ишкерлерибиз, жанагы кондитердик азыктарды тармагы боюнча иштеген ишкерлерибиз ошол жарманкелерде жакшы кабыл алып, сүйүнүч менен кабыл алып, бизге ушундай аянтча түзүлгөндүгүнө биз ыраазыбыз деп, акция деп эмелерине түз арзандатылган баада сатып атышат. Булардын өздөрүнө дагы ушу ишкерлерибизге, дыйкандарыбызга дагы бул ыңгайлуу шарт болуп атат да, ортомчусуз сатылып атат. Түшүнүктүү. Келиңиз эми ушул жарманкени өткөрүүнүн графигине токтолуу. Биз билгенден кечээ күнү Чек айылында, бүгүн болсо Бужум айылында өтөт деп айтылган. Эртең өтөт буюрса. Бужум айылында, Эртең Бужум айылында. Бужум бул биз азыр биринчиден ушул айыл өкмөттөрдө өткөрүүнү мерчемдегенбиз. Биринчи биз эмеден баштадык, Карабак айыл өкмөтүнөн баштадык. Карабак айыл өкмөтүндө жакшы ийгиликтүү өттү. Күнү кече Төрткүл айыл өкмөтүнүн Чек айылында болду. Буга биз жана жогоруда айтып өттүм, өзбек кошуналарыбыз дагы чакырдык. Бул Чек айылындагы иш-чарага Өзбек Республикасынын Рыштан жана Өзбекстан райондорунун дыйкан фермерлери келди. Эртеңки Суу баш айыл өкмөтүнүн Бужум айылында өтүүчү жарманкеге биздин Сох районунун дыйкан фермерлери эртең келип катышат. Бул иш-чара биздин бардык айыл өкмөттөрдүн борборлорунда, тагыраагы борборлорунда өтөт. Биз андан кийинки айлампаны ошо ар бир айыл өкмөтүбүздүн айылдарында мындай таңкыстыкка жараша базарга алыс, мындай шарт катаал деген айылдарыбызда дагы өткөрүүнү мерчемдегенбиз. Сонун экен. Ушул негизи эле айыл чарба жарманкеси жергиликтүү экономиканы өнүктүрүүгө кандай салым кошот да? Салымы жергиликтүү, жогоруда дагы айтып өттүм го, биздин жергиликтүү дыйкандарыбызга, жергиликтүү ишкерлерибизге, жергиликтүү фермерлерибизге бул каражат жана экономикалык жактан пайдасы тиет, өтө пайдасы тиет. Себеби азыр көрүп атасыздар, учурда азыркы заманда учурда мына массалык маалымат каражаттары социалдык желилерден, күндөлүк жаңылыктардан көрүп байкап турабыз. Түрдүү алдамчылык фактылар катталып атат. Бир ишкер менен же бир дыйкан менен чоң көлөмдөгү келишимдер түзүп, продукциясын алып алдап кеткен учурлар дагы болуп атат. Ошондой учурлар катталбаштыгы үчүн биздин ушул дыйкан фермерлерибизге дагы жакшы шарт болуп атат. Себеби дыйкан фермерибиз өзү карапайым калкка өзү түз сатып, мындай алдоосу жок, башкача айтканда кирешесин дагы таза түз өзү таап атат да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул мындай иш-чаралардын системалык түрдө өтүүсү жакшы көрүнүш деп ойлойм да. Бул иш-чарага жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүн катышуусу негизинен кандай болуп жатат? Жергиликтүү биздин азыр кызыкчылык мына кечээки өткөргөн иш-чарабызга Төрткүл айыл өкмөтүнүн аймагында өткөрүп, биз Төрткүл айыл өкмөтүнүн дыйкан фермерлеринин, ишкерлеринин катышуусун басым жасадык да. Себеби ошол Төрткүл айыл өкмөтүнүн өзүнүн жергиликтүү ишкерлери катышып, ошолор пайдасын, ошолор соодасын жүргүзсүн деген мааниде уюштурдук. Бирок ошол эле мезгилде мына
Карабак айыл өкмөтүнөн дагы башка айыл өкмөттөрүбүздөн Баткен шаарынан ошол жарманкеге барган учурлар болду, кызыгуулар болуп атат. Биз дагы барып катыша берелик деп. Биздин жарманкелерибиздин чектөө жок. Ошон үчүн мына кошуна өлкөлөрдөн дагы чакырып атабыз. Кошуна райондордон келсе дагы эле болот. Кошуна айыл өкмөттөрүбүздөн буга чектөө жок. Ошон үчүн мына кечээки чек айылындагы өткөргөн эмеде мен жеке өзүм ушуну байкадым. Кызыгууну башка аймактардын ишкерлеринин, дыйкандардын кызыгууну байкадым. Жакшы экен анда. Негизи эле сапаттуу көзөмөлдөө боюнча кандай чаралар каралганда? Сапаттуу көзөмөлдөө боюнча атайын мамлекеттик органдар бар. Сапатты бааны көзөмөлдөгөн атайын мамлекеттик органдар бар. Мамлекеттик органдар көзөмөлдөп атат. Ошол эле мезгилде биз дагы эле жергиликтүү бийлик дагы эле четте калганыбыз жок. Биз ар бир тармак боюнча тамак аштын сапаттуулугу, сапаты, тамак аш, азык-түлүк бардык эле сапатка көңүл буруп, ушундай жумуштарды аткарып атабыз негизи. Бааны болсо мына монополияга каршы атайын кызматы бар областта, бирок райондо бөлүмү жок, областта бар. Ошол антимонополия менен дагы биз тыгыз кызматташтыкта иш жүргүзүп атабыз. Ошол коопсуздук деп калдыктам, негизинен ошол сапатына көңүл бурууда ошол адистер жарманкени негизинде башында туруп, анан тастыкталган документтин негизинде ошол жарманкеге уруксат берилет. Ооба, мисалы үчүн эт азыктарыны мына ветеринария кызматынын башчысы атайын адистери менен өзү башында турат. Мына санэпид көзөмөл деп коебуз, санэпид көзөмөл кызматы дагы булар биздин ар бир эле иш-чарабыздын башында турат булар. Биздин өзүбүздүн райондук деңгээлде бөлүмдөр, башкармалыктар бар, жетекчиликтер бар. Ошолор бардыгы ар бир кызмат өзүнүн кызматын ушул ар бир иш-чарада жеринде сапаттуу, жакшына жеринде өткөрүп, азык-түлүктүн сапатына, башка жактарына кыскасы көзөмөлүн жүргүзүп өткөрүп атат. Азыркы ушул өткөргөн иш-чараларда бул жарманке эле эмес, биздин районубуздун аймагындагы башка базарлар, базар күндөрү дагы көзөмөлдү жүргүзөт. Байрамдык иш-чараларда, башка иш-чараларда булар дайыма эле системалык түрдө көзөмөл жүргүзүп турат. Сонун. Ушул негизинен бул нерсе салтка айланабы, жылдын кайсы мезгилдеринде дагы ушундай жарманкелер улантылат, ошол пландар боюнча билели да? Жарманкелерди негизи биз алтын күз деп буга чейин ушул Актоонун карды жарылган мезгилде, күздө бардарчылык мезгилде өткөрүп келгенбиз, буга чейин дагы эле өткөргөнбүз. Акыркы мезгилдердеги ушул кээ бирки азык-түлүктөрдүн баасынын кескин өскөндүгүнө байланыштуу азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу максатында азыр системалык түрдө өткөрүп атабыз. Баалар турукташып, жакшы жолго коюлгандан кийин биз дагы башка ыңгайлуу башка иш-чараларды, шарттарды карайбыз. Ошол эле мезгилде эгер уруксат берсеңиз, ушул азык-түлүк коопсуздугу жөнүндө сөз болуп атканда мен кошумчалайсыз, да кошумча элге кайрылып коеюн деп чечтим. Себеби биз мына азык-түлүк коопсуздугу деп жергиликтүү бийлик, биздин жогорку бийлигибиз, мына президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич баш болуп, ушул элибизди азык-түлүк коопсуздугуна камсыз кылып, элибизди арзан, сапаттуу азык-түлүк менен камсыз кылабыз деп ушунчалык жан өрөп жумуштар болуп аткан мезгилде кээ бирки биздин ушул чек аралаш аймактардагы калкыбыздын арасынан мындай кандай десем кайдыгер мамиле жасагандар фактылар катталып атат. Мен муну айтайын дегеним аткезчилик фактысы да. Бизде азыркы мына жогоруда айтып өттүм, биздин өзүбүздө эт азыктары кымбаттагандыгынын бирден бир себеби дагы ошол аткезчиликке дагы барып байланышы бар да. Ошон үчүн мен кайрылып кетет элем, буга чейин дагы негизи биз тиешелүү ошо аткезчиликке каршы күрөшүү мамлекеттик органдары менен чек аралаш аймактарда элдер менен жолугушуп, намаз жумаларда эл көп топтолгон жерлерде
түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келгенбиз. Азыр жакшы шарт болуп калды. Ошол телевидение аркылуу дагы мен кайрылып коюуну чечтим. Себеби биздин ошол кайдыгер мамиледе болуп аткан инсандарыбыз башка өлкөлөрдүн азык түлүк коопсуздугун маселесин чечип бергенге шарт түзүп жардам берип коюп атат да. Мен ошону айтайын дегеним. Биздин ошол аткезчилик менен алектенгендер, алектенем деп ниет кылгандар, урматтуу биздин Баткен районунун чек аралаш аймагынын тургундары, ушул аткезчиликтен баш тартсаңыздар, бул кадамга барбаңыздар. Себеби бул аткезчилик кылмыш жаза кодексинде кылмыш деп танылган, белгиленген. Бул аткезчилик фактысы менен кармала турган болсоңуздар, кылмыш жоопкерчилигине тартыласыздар. Кылмыштын куралы деп коет. Бул транспорт жана башка каражаттар дагы бардыгы үй мүлкүнө чейин конфискацияланат. Ошон үчүн мен чакырып кетем, өзүбүздүн районубуздун, областыбыздын, республикабыздын азык түлүгүн, түлүк коопсуздугун камсыз кылууга, өзүбүзгө жардам берүүгө чакырып кетем да. Башкача айтканда, аткезчиликти биз токтотушубуз керек. Жакшы чакырык болду. Кезектеги суроого өтөлү. Негизинен эле мамлекет тарабынан ошо жергиликтүү дыйкандарга, өндүрүүчүлөргө кандай колдоолор көрсөтүлүүдө? Мамлекет тарабынан бизде азыр дыйкандарга, өндүрүүчүлөргө, багбан, ушу багбанчылык кластерине өтө жардамдар көп. Атайын жардамдар көп. Бул Баткен областына бардыгыбызга белгилүү өзгөчө макам берилген. Ошо өзгөчө макамдын алкагында дагы жардамдар көп. Дыйкан фермерлерге жеңилдетилген, арзандатылган насыялар бар мамлекеттик банктарда. Жана ушул айыл чарбасын колдоо максатынын багыты боюнча иштеген эл аралык уюмдарда гранттар бар. Катышып гранттарды утса болот. Мамлекетибиз тарабынан арзандатылган жер семирткичтер таркатылат, күйүүчү майлар таркатылат. Ошонун азыркы учурда бизде ошол багыманчылык жана дыйканчылык менен алектенген дыйкандарыбыз, ишкерлерибиз ошол жеңилдиктерден пайдаланып иштерин жүргүзүп атышат. Лизингке атайын айыл чарба техникаларын алса болот. Азыр мурдакыдай жокчулук, мурдакыдай тар заман жок. Азыр кеңирчилик бизде азыр мына ГЧП деп коет, мамлекет жана жеке тарап биргеликтеги ишмердүүлүк жүргүзсө болот. Ага дагы мамлекет тарабынан жардамдар берилет. Биздин райондук өнүктүрүү фондубуз бар, областтык өнүктүрүү фонд. Ушул фонддор аркылуу дагы биргеликтеги мамлекет менен же жергиликтүү мына айыл өкмөтүнүн деңгээлиндеги муниципалдык кызматтар менен биргеликтеги иштерди аткарса болот. Биргеликтеги муниципалдык бактарды уюштурса болот. Биргеликтеги теплицаларды уюштурса болот. Ушундай бардык, башкача айтканда, бул талаачылык, багбанчылык кластерине эле эмес, башка багыттарга дагы эле ушундай бизде азыркы учурда өтө чоң мамлекет тарабынан жардамдар бар. Азыр сиз айтып өткөн бардык нерсе үчүн негизинен айыл чарба продукциясына эң керектүү болгон бул суу маселеси эмеспи? Келиңиз кошумча суроо узаталы. Суу кат маселеси район аймагында кандай жүрүүдө? Суу кат маселеси туура белгиледиңиз. Биздин акыркы 2-3 жылда суу кат маселеси боюнча бизде көйгөй жаралган жок. Бул бардыгыбызга маалым. Буга чейин саратан мезгилде, вегетациялык мезгилде биздин дыйкандарга суу ушунчалык бир тамчы сууга дагы зар болуп турган ушундай мезгилдерде ушул суу кат маселеси жаралып турган. Ал маселелер бүгүнкү күндө жок. Мамлекет тарабынан тике суу кудуктарын оңдоо, түзөөгө акча каражаттар кеңири каралып, бардык биздин ошол Баткен суу чарба башкармалыгынын балансында турган тике суу кудуктары бардык оңдоп түзөөдөн өткөн. Суу насос бекеттери оңдоп түзөөдөн өткөн. Мына суу чарба башкармалыгына атайын техникалар, жаңы атайын техникалар берилип,
каналдар, суу сактагычтар, башкалар тазаланып, өз убагында суу берилип атат. Ошол эле мезгилде азыркы учурда бизде ушул тамчылатып суугаруу маселеси жакшы жолго коюлуп кетип атат. Ооба, биз дыйкандарыбызды, элдерибизди ушу кошумча суу менен, булактар менен камсыз кылуу максатында ФАО эл аралык уюм менен биз жасалма мөңгүүнү уюштурдук. Районубуздун аймагында быйыл 2 уюштурдук. Муну дагы биз колго алып, мындан ары дагы башка айыл өкмөттөрүбүздүн аймагында дагы бул жасалма мөңгүүнү көбөйтүүнүн үстүндө иштеп атабыз. Каракол каналы курулушу жүрүп атат. Азыр каналынын 2 транш курулуш иштери жүрүп атат. Башкача айтканда, башкы суу алуу системасы курулуп атат. Бул бүтүп кала турган болсо, биздин мына Бужум айылыбыздын үстүндөгү 1000 гектар жерге тамчылатып суугарууга бизге жакшы өбөлгө түзүлөт. Ошол эле мезгилде буга чейин мына Союз мезгилден бери көйгөйлүү болуп келген Төрткүл айыл өкмөтүнүн Чоң Кара айылы бар. Ал жерде дагы 1000 гектардан ашык жерлерибиз суусуз турат. Азыркы учурда долбоорлоо жумуштары бүтүп калды. Башкача айтканда, сууну өз нугу менен чыга турган долбоор иштелип, долбоорлору бүтүп калды. Кудай буйрса, акча каражат чечилип, ал дагы курулуп ишке ашса, биздин азыркы ушул боз болуп жаткан Чоң Кара массиви дагы өз нугу менен суу чыгып калат. Бул суун өз нугу менен келүүчү суунун башы биздин Суу Баш айыл өкмөтүнүн Апкан айылынан башталат. Жүкер системасы менен келип, өзүбүздүн Кыргызстандын аймагы аркылуу келип, Чоң Каранын талааларына суу чыгат, Кудай буйрса. Ошол эле мезгилде биз дагы могул Кошмоло жерлиги деген бар. Бул дагы Төрткүл айыл өкмөтүндө. Ошол жерде бардыгыбыз билебиз, боз тала жатат. Ошол жерге сууну насос менен чыгаруунун үстүндө иштеп атабыз. Ал дагы долбоорлоо жумуштары болуп атат. Ал жерге сууну чыккандан кийин 2 резервуар тагыраагы суу бассейни курулуп, анан тамчылатып суугаруу системалары орнотулуп, дыйкандарыбызга ал жерлер ижарага берилип, ушул мамлекет менен биргеликтеги бактар өндүрүлөт. Андан сырткары мына бул биздин Кызыл Бел айылынын жогору жагында дагы бош жаткан талаа бар. Ал жакка долбоору бүтүп, азыр тендери дагы өткөн, куруучу аныкталып, бул мына биздин Төрткүлдөн суу алып, бул дагы өзүнүн нугу менен ошол Кызыл Бел айылынын үстүндөгү Достук айылына кетип аткан бош жаткан талааларга өз нугу менен суу барат. Ал жакта дагы 4000 гектарга чейинки аянттар, Кудай буйрса, суугарылып, жашыл бактарга айланат. Ошол эле мезгилде дагы бир уникалдуу мега долбоор десек дагы болот. Эң районубуздагы, областыбыздагы чоң мега долбоор десек дагы болот. Азыр булардын дагы долбоорлоо жумуштары жүрүп атат. Текесекирик долбоору. Бул долбоорлоо жумуштары жүрүп атат азыркы учурда. Мундагы долбоорлоо жумуштарына президент урматтуу Садыр Нуркожоевич тарабынан атайын акча каражаты толугу менен бөлүнүп берилген. Долбоорлоо жумушу бүтсө, курулуш иштери башталат. Ал Текесекириктен суу келе турган болсо, биздин Баткен районубуздун 60-70 аймагынын 60-70% сууга суу менен камсыздоого жетишебиз. Андан экинчи мега долбоорубуз бул көз карандысыз Ак-Татыр каналы. Бул Аксай айылынан башы ошол жерден башталып, туннель вариантында, тоону тешип туннель вариантында өтүп, Самаркандек, Ак-Татыр, Самаркандектин талааларына чейин суу өтөт. Бүгүнкү күндө ал жакта жанакы биз айтып аткан суугат суунун көйгөй жаралбадыбы деген маселе ошол жакка таандыкта. Себеби ал жактагы биздин Ак-Татыр, Кайырма деген каналдарыбыз бар. Ал каналдар Тажик Республикасынын аймагынан транзит өтөт. Ошол суу керек мезгилде, вегетациянын сезону мезгилинде буга чейин 2-3 жыл мурда ошол сууларды негизсиз токтотуп койгон учурлар, башка жакка буруп койгон, бербей койгон учурлар болуп, катталып, ошол
фактылардын аркасынан уруш талаштар, чыр-чатактар чыгып келген. Ошол чыр-чатактарды болтурбоо жана өзүбүздүн көз карандысыз каналыбыз, суубуз болуу максатында ушул долбоор бүгүнкү күндө болуп атат. Долбоорлоо жумушу жүрүп атат, тагыраагы долбоорлоо жумушу ийгиликтүү аяктаса, Кудай буйрса, ал көз карандысыз каналдардагы курулуш башталат. Ишке ашсын дейли. Кудай буйрса. Негизинен ушул сугат суусунан пайдаланган ар бир эле өндүрүүчү мол түшүм алууну максат кылат. Аны менен катар эле ошол түшүмдү толук бойдон сатып түгөнүүнү да максаттайт эмеспи? Ушундай жарманкелерге алып чыгуудан сырткары алар өндүрүүчүлөр өздөрү өндүргөн продукцияларын экспорттоого дагы шарттар каралганбы? Так, биздин экспорттоого ыңгайлаштырылган эл аралык талаптарга жооп берген продукцияларды бүгүнкү күндө биздин Алыштан кооперативи, Алтын аймак кооперативи жана Клуб Малина кооперативи бүгүнкү күндө өздөрүнүн продукцияларын Россия, Корея, Япония өлкөлөрү, Канада, Америка өлкөлөрүнө чейин экспорттоп атат. Казакстан мына жакынкы бүгүнкү күндүн талабы ушундай болуп калды. Кооперативтерге биригип, кооперативтердин ишин жандандыруу бүгүнкү учурдун талабы. Себеби мамлекетибиз тарабынан дагы ушул кооперативтерге жана ушул айыл чарба, багбанчылык багыты боюнча ишмердүүлүк жүргүзгөн эл аралык уюмдардын дагы талабы ушундай болуп атат. Кооперативтерди уюштуруу. Азыркы мен жогоруда айтып өткөн ийгиликтүү өздөрүнүн ишмердүүлүгүндө ийгиликтерди жаратып аткан ишкерлерибиз булар ошол кооператив мүчөлөрү. Ошондуктан мен дагы ошол багбанчылык тармагы менен алектенген дыйкандарыбызга кайрылып кетем. Биригип кооперативтерди уюштуруш керек. Кооперативтерди уюштурган болсо, биздин мамлекетибиз тарабынан дагы бир топ колдоолор, жардамдар болот. Ошол эле учурда кооператив түзүп, өзүнүн өндүргөн продукцияларына сертификаттарды алганга, сапатына сертификаттарды алганга өтө жакшы шарттар түзүлөт дагы. Тышкы рынокко, ошол экспортко чыкканга өтө чоң өбөлгөлөр түзүлөт. Азыркы учурда ушул биздин райондо ушул 3 чоң кооперативтерибиз ушундай чет өлкөлүк партнерлор менен ишмердүүлүк жүргүзүп атат. Мына кече жакында эле мына интернет желилерине чыкты, сиздердин да телевидениеден көрсөттүңүздөр окшойт. Биздин эле ошол Алыштан кооперативи Германия өлкөсүндө Берлиндеги жарманке деп коелу, жарманкеге катышып, мына Баткен бренди деп Баткен областын Кыргызстанды дүйнөгө таанытып, ушундай өзүнүн өндүргөн продукцияларын көргөзмөгө койду. Негизи жанакы өрүктүн майы дагы, өрүктүн данегинин майы дагы ошол Алыштан кооперативинен өндүрүлүп атат. Ал ошол Япон өлкөсүнө чейин сатылат. Учкунбек Имамалиевич, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна чыгып барат экен. Андыктан биздин темага байланышкан кошумчалай турган маалыматтар же болбосо көрүүчүлөргө кайрылуулар болсо жеткире алсаңыз болот. Рахмат. Дагы бир жолу ыраазычылык билдирем сиздерге. Жакшы аянтча түзүп бердиңиздер. Азыркы учурда биздин районубуздун аймагында жазгы талаа жумуштарына даярдыктарды көрүү боюнча штаб түзүлүп, өзүнүн ишмердүүлүгүн баштады. Ошол эле мезгилде биздин Баткен суу чарба башкармалыгы тарабынан кышкы суу берилип атат. Мен ушуга чакырып кетем элдерибизди, дыйкандарыбызды. Азыркы ушу кышкы суугатты жакшы өткөрүп алсаңыздар, кышкы суугат эртеңки саратан мезгилде, эртеңки жазгы мезгилде сиздердин мол түшүм алышыңыздарга өтө жакшы жардам өбөлгө болот. Ошон үчүн сууду үнөмдүү, коромжусуз ошо кышкы суугатты жакшы пайдалана алыңыздар. Дагы бир айта турган нерсе, тамчылатып суугарууга өтүш керек жана сууну аз талап кылуучу эгиндерди эккенге дагы өтүшүбүз керек. Себеби азыр
биздин районубузда эмес, областыбызда эмес, республикабызда эмес, дүйнө жүзүндө суу тартыштыгы бул глобалдуу маселе болуп турат. Ошон үчүн мен тамчылатып суугарууга өтүшүңүздөрдү суранып кетем. Ошону менен мына эртең эле мына биздин Баткенде жаз эрте келет. Биз азыр баштадык, 3 айлыкты жарыяладык. 3 айлыкты жарыялап районубузда жылдагыдан өзгөчөлөнтүп абат үй, абат көчө, абат айыл деген сынак жарыяладык. Айыл өкмөттөрүбүздүн арасында үлгүлүү, мындай башкача айтканда, үлгүлүү үй, үлгүлүү көчө, үлгүлүү айыл деген сынак жарыяладык. Райондук деңгээлде дипломдор ыйгарылат жана баалуу белектер ыйгарылат. Ошол эле мезгилде азыркы учурда мына Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен областындагы ыйгарым уктуу өкүлү Айбек Асановичтин дагы талаптары ушундай болуп атат. Биздин дагы талап таштандыдан арылуу, жол боюндагы мыйзамсыз курулуштардан арылуу, башкача айтканда жолдорду кеңейтип, өз ошо мыйзамдуу тилкенин келтирүү. Ошол эле мезгилде жол боюндагы бак дарактарды иретке келтирип, кыркып, тазалап, эгерде тоскоолдук жаратканы болсо түбүнөн алып, ушундай иш-чараларды биз ар ишемби күндө өткөрүп атабыз. 3 айлыкты жарыяладык. Ушул ишембиликтерге, ушул иш-чараларга мен ушу Баткен районунун калайык калкын баардыгын активдүү катышууга чакырып кетем. Жакшы чакырык болду. Негизинен жакшы жөрөлгөнү баштапсыздар. Ийгиликтүү ишке ашсын. Сизге болсо ыраазычылык билдирүү менен ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат жан. Ардактуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биз маанилүү маекти жыйынтыктайбыз. Аны мен Назгүл Абдрахманова алып бардым. Келерки көрсөтүүлөрдөн амандашканча саламатта туруңуздар.